Балыкчы шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Азамат Арнабек уулу муниципалдык менчик башкармалыгынын жана башка тийиштүү кызматкерлери менен бирдикте калаанын автобекетин жана жаңы базардын иштөө шарты менен таанышты. Түзүлгөн топ менчикке өтүп кеткен автобекеттин каралбай калгандыгына, жүргөнчүлөргө жана жайкысын көлгө келген эс алуучуларга, ошондой эле ал жакта иштегендерге эч бир шарттын түзүлбөгөндүгүнө күбө болушту. Bir uğruna çok adam ha, kaç yıldır bir uğruna. Başkasına aytmalar. Ötköntersiniz mi karabasın? Başkasına aytmalar. Ornigi çok, uğruna çok. Şamalda. Bizi şamalda tazalanıp. Şamalda tazalanıp kalıp var olsa bunday güne. Olur. Karışım bakayım, bunu değil. Mağdur. Görüp bile çıkan Tuttura olsa. Tora. Şamalda tatlı olsun, bıraktay. Arnabek ulu Azamat, Balçar'ın milletin atları üçün. Sizlerin şu vokzalın bir ahvalın görüp koyuyormuş деп келдік. Қандай олады. Балықшы шаарыбыз өзүңүздөр билгендей билесиздер, транзитный город. Туристтер өтүп кетет бойына. Ошол себептен биздин шаарыбыз өрттөндүрүү жагына кириш керек да. Кооз шаарга айланыш керек. Мындай жасалбай жаткан зданиялардын баары мамлекетке өтүш керек же өзүлөрү дизайндерин жасаш керек. Ошондой максатта жүрөбүз да, текшерипчи. Анан ошо сиздердин да бир акыбалыңарды, ден соолугуңарды билип коелу деп, анан сиздер ушул арендаңарды биякта автовокзалдын директоруна сүйүүгө бересиздер да, сүйүүгө айтыга. Канча төлөйсүздөр айына? 1000 сом. Айына 1000 сом, бир павильон. Анан ушул жердеги жагдайлар кандай болот ушул вокзалда? Şurada çok oturacak bir gün daha var. Машина кириш үчүн сырттагыларды киргизиш үчүн бияка бир условия түзүш керек да. Ана машиналардын баарын ушу ичине киргизиш керек, ошондо ана сиздердин дагы ишиңиздер жүрөт да. 1000 сом айына төлөйсүздөр ба? Çok ister, 1000 сом төлөйсүздөр ба? Ошонун баарын киргизип коелу. Сиздерге ушул жерде өзүңүздөр жарык соода кылып отуруш үчүн биздин автовокзалыбыз биздин келечек муундар үчүн жасалып жакшы бир көрктөндүрүүгө кириш керек. Мейли бир кишиники болсун, частныйга чыгарбасын. Бирок бизде канча деген адамдарыбыз Бишкекке кетип атат, ушул жака келип атат, канча деген балыкчын жарандары ушу таксовать этип өзлөрүнүн иштерин жүргүзүшүп, үй бүлөлөрүн багып атышат да. Бирок өзүбүздүн вокзалыбызды карап коюшубуз керек да. Жети областта тең бүт шаарлардын вокзалы, мисалы үчүн мамлекет катарында турат да. Биздин автовокзал менчик болуп турат. Бирок менчик болсо дагы, бирок вокзалды жасап койчу жерде да. Жеке оюмда анткени канча деген туристтер өтөт Курганский көчөдөн. Оштон, Казакстандан, Россиядан канча деген туугандар келип эс алып атат. Бирок балыкчы шаары эми өнүгүү жолуна түшүш керек да, сөзсүз түрдө. Анан бир адам өзүнүн ошо частный жерин карабай бир адамга кичинекей бир жумуш ордун берип койсо, анын сөзүн деле мактай берсек болбойт. Сөзсүз түрдө келечек муундардын, келечек балдарыбыздын да келечегин ойлошубуз керек да. Ошол себептен азыр жалаң жаштар келип, патриот, Америкада, Россияда иштеп жүргөн мекендештерибиз өзлөрүнүн салымдарын кылып атышат ушу балыкчы шаарыбыз депчи, мигрант болуп жүргөндөр. Ана сөз түрдө көрктөндүрүш керек. Ыйлар алагыла, эл менен иштешкиле. Жаңылангыла, көркүнө чыгаргыла. Эң да биз болсо эми оңолгонго аракет этебиз. Биз деле ошол көркүнө далай дугатат, оңойбойсуңар. Оштон келгендер. Силер берекелүү болсун. Вообще кошмар бар. чыл оңдогула биз. Малыбыз бекем болсо, биздин Аллахтын ырыскысы берекелүү болот. Келечеги силердин колуңарда, ийгиликтүү болсун.
Arka minerde jakşı olsa, tüm olsa, gelecek. balıkçı güleydirilen yerde de duralım. Öyle duran yerde. Bak şu meylik sırtılmağınızdan şöyle. Rahmat. O yılgı çüküleç. O Slovya'da koyup verdiğinde atma mı? Ya. En marşrutka gelmedi. İşte ben Slovya çoğalıp durakta. Ağırayı öyle kalabalık. Oo. Sen görün öyle turbay. Görüntü turbayı. Ama- Slovya koyup verdiğinde bu cönler geçecek. Al Slovya'da bu bayağı soda kılvatkan yerlerden geçiyor. Marşrutlarga belki taksitlerga Slovya yok Taksitler da. harcakta durup talaşıp bizden alıp geçecek. Oo. Çarpıran vokzal çok mu? Karakolun vokzalına varsanız Naves var ya. Naves var, skermeykalar var. Yok da Cağan'da... Bu жерде келгенде, вокзалга келгенде, мисалы үчүн машинелерибиз ар кандай бузулуп калат. Ушунда биз ылдый жакта могу яма такыр болбой калган. Илгерки чоң автобустар. сразу. Яман Көрбөдү. машинелер бир болот, машина. Slovya деген негизи болуш керек. Бизде мисалы үчүн Элементарно. бизде мисалы үчүн акча алып атат. Туура өзү акча алып атат, ал акчаны өзү жумшап атат. Ана кайда кетип атат, эми бул мечитти деле спонсорлор салып берди болуш керек. Анан тиякта мына могу жерде ямабыз бар, ушул жерде келип улай жары же бери болуп, кийимибиз да кир болот, ичинин баары май, мусор толуп калган. Анан бул негизи азыркы бустарга ылайыктуу эмес экен, илгерки автобустар менен. Анан бул бийик жеңкейип же неметип каласың. Машина buzulmay koymadı bu karasan ne? Kara koltuğuna karasan jarkırap. Бул деген илгерки жанагы чоң автобустардын ямасы да буга бийик туруш керек. А биз жапызыраак кийинки мына жеңил машина такси бустар киргенде эң кийин Навеси yok. Kara koltuğuna varsa jarkırap durат. Барбы сиздерде канча жыл? 97-жылы 98-жылы 293 токтомго ылайык өткөрүп берилген. Эмне деген токтом что вокзалдан киреше Вокзалды түшпөй сатып калды. алып Балык автобекети. Кайсы акчага сатып? Эми аны фуг өткөргөн. Мурун мамлекеттик Анан болчу. дагы бир суроодо Мамлекеттиги 2000 сомго сатылды эле ушул вокзал. 2007-жылы Байгоросовго Госкоминституту аркылуу берилген. Бул сатып алган, аукцион аркылуу саткан 2 миллион 73 миң. Ал кимдер катышканы белгисиз, просто Кимдер катышканы белгисиз. Кашка. Бул демилгени ким көтөрдү эле ушуну? Ал демилге деген тиги өкмөт правительствонун 169 немесин постановлениясынын негизинде приватизациянын негизинде сатылып атат. Ошондо вокзалдан киреше түшпөй калды. Вокзал деген ушу мамлекетке акча төлөй албай калды дегендин негизинде сатылып атабы? Ошонун негизинде приватизация кылды да. Ошонун негизинде. 2003-жылдагы правительствонун постановлениясы бар. Ошонун негизинде берилди. Ошо каражат келбей калды деген, мээрага каражат түшпөй калды деген. Өкмөттүн негизинде жанакы 2007-жылы ушу Байгоросовго аукцион аркылуу сатылган. Бул вокзалдын негизи территориясы канча территорияны сатып менчигине алып атат. Канча киреше түшөт, көөлө түшөт да. Жок, ал тууралуу автобустарда, маршруткада түшөт. Мындай да, сиз туура түшүнсөңүз, ал Илгери ошол эле каражат түшчү эмес беле? Сиз мындай ойлосоңуз, бул киши айтып атат, киреше түшпөй калды, эмне кылды? Ал киреше түштүбү, түшпөй калдыбы? Ал вопросту биз точносын билбейт экенбиз. Негизи приватизациянын негизинде жанакындай кылып аукцион аркылуу сатылган билебиз. Анан ал эмне кандай негизинде келди аны точно билип туруп айтпасак, ошол чыгып аткан маршруткалар, автобустун ордуна маршруткалар чыгды. Ошол акционго ким катышканын да билбейсиз, байке? Мындай да. Акционго ким катышканын? Бул мындай да, бул аукциондо жерде Фугига карачы да бул. 2007-жылы катышкандар барды, катышкандар бар. Могу канча территориясы канча ушул сүйүн байкеге неме? Кайсынын баары кирет ушул сүйүн байкенин территориясы? Канча 1 гектар. 1 гектар 71 соток. 2 гектар кайжак. 2 гектар. 1 жетти.
бюджеттик. Стратегический объект деп Алганга жараша мына иштетиш керек да, иштеп эле. иштеш керек. Жок, эми азыр мындай болуп атат да бул жерденчи. Азыр чын айта турган болсок, мына 2021-жылдын жаңы башталышы менен мына президентибизди да шайлоо болуп атпы. Кудай буйрса, мынакей ушул президентибиз Кыргыз элин, Кыргызстан мамлекетинин алдыңкы мамлекеттердин катарына кошкон президенттерден болсун деп тилектеш болуп атпайлыкпы баарыбызчы. Анан эң негизги сөзү коррупцияга каршы. Балыкчы шаарыбыз мынакей 9 жолдун томунда турат. Балыкчы шаарынын будущий жакшы аябай. Мындай центрда турат десек болот да. Анан биздин Балыкчы шаарынын тургундарына жумуш орду менен камсыздык беришибиз керек. Инвестиция тартышыбыз керек. Илгери союз кезде алдыңкы шаарлардын катарында турчу турабы же? Ошол учурдагы завод, фабрикалар сокмуш иштечи. Ошондо биздин аталарыбыз иштеп калбады. Мясо комбинатта иштеп калышты, автовокзалда иштеп калышты. Эми ошол союз тарагандан кийин менчикке чыгарып алышпайбы баары өзлөрүнүн аттарыначы. Бирок менчикке чыгарып алышты, мейли, бирок булар өзлөрү иштетпей ачпайбы? Биздин Балыкчы шаарыбыздын жарандарына жумуш ордун булар камсыз кылып бериш керек да. Же болбосо мамлекетке өткөрүп бериш керек. Мына автовокзалды алалы, например. Автовокзалды ала турган болсок, автовокзал мындай таза, көрктөндүрүү, ычы сыртынан бери жакшы жасалып туруш керек. Автовокзалдын ичинде дагы зал ожиданиясы менен болуш керек. Бизден буяка келип пассажирлар кетип аткандар болсо, ушул вокзалда иштеп таксовать этип аткандар, маршрутка автобус айдап аткандар, биздин Балыкчы шаарынын жашоочулары кайсы бир жакка кете турган болсо, сөзсүз түрдө вокзал шарт түзүп бериш керек ошонун баары. Азыр мынакей биздин жаштарыбыз ушу карапайым элибиз ишенип келип элдик мэр кылып отургузду да. Бирок биз элибиздин үнүн укканга угушубуз керек да. Анткени элибиз менен бир эсептешибиз керек. Элибиздин талабын аткарышыбыз керек да. Мынакей элементарно туалет. Мына алып көрөлү туалетти, вокзалдын туалети. Караколдон келаткан конокторубуз же Бишкектен келаткан же жайында Казакстан, Россиядан келаткан конокторубуз сөзсүз түрдө вокзалга токтойт. Бирок вокзалга токтогондон туалетке кирген чыкканы директор уялабы же биз уялабызбы? Биз салыштырган турган биз уялап атпайлыкпы бер жактан, туурабы? Шаардын атына тийип атат. Шаарга тийип атат да. Шаарга тийип аткан бул баарыбызга тиешелүү, баарыбызга тийип атат. Баарыбыз анткени Балыкчы шаарынын жашоочубуз. Биздин балдарыбыз чоңоюп келатат. Бул бир. Экинчиден бул вокзалды боякта эле карап көрөлү, мына крышасынан бери, капталдарынан бери. Анткени бул вокзал ичи сыртынан бери бул жакшы жасалыш керек болчу. Шарт түзүп бериш керек болчу. Туурабы? Мынакей вокзалыбыз момундай болуп турганда биз Балыкчы шаарынын жашоочулар биз өз күнөөлүүбүз, биз өз талапты коюшубуз керек болчу. Ошол адамдаргачы. Давай жасап алсаң, анда мамлекетке өткөр деп аларга айтыш керек болчу да. Мынакей вокзал. Бул экинчи, үчүнчүдөн мынакей маршрутка айдаган биздин айдоочуларыбыз шарт жок. Клиент талашпайбы? Клиент талашпай, ошол клиент талашмай. Аркы көздөр таксисттер менен урушмай. Таксилер. Бири-бирisi менен ба жаман атты, мына вокзалда көп уруш талаштар болуп келди ушуга чейин, атышка чейин барышты, туурабы убагында. Ушул биздин условия жоктун кесепетинен болуп келди да ушунун баары. Ошо таксисттерге, маршрутка айдагандарга, автобус айдагандарга бир өзүнчө шарт түзүп берип кое турган болсо, автовокзалдын директору. А мындай иштер дагы, туура эмес иштер дагы болбойт болчу. Анткени көп адамдарыбыз жумуш орду менен камсыз болмок ушул жерден. Мынакей бооларды деле мынакей. Карабычы, мына боолар кантип турат де. Уялабыз, чын. Ар бирибиз Балыкчы шаарынын жараны болобуз. Ар бирибизде патриоттук сезим жок да. Четинен арендага берди, сатты. Биягы эле вокзал. Сатып атат. Замировка ар жагы. Жок, ар жагы тиги. Бияк жагын карай турган болсок, мынакей Акбата Vision'дагы Акбата Vision'ды карагыла. Ошол эле бойдон турат да. Анан бул туалетти дагы мынакей мэрия салып берген бул туалетти. Балкондар болчу бул жерде. Бул туалетти турабы? Шергазбай экен. Бул туалетти мэрия салып берген. Кудай буйрса, мына 2021-жыл жаштар мынакей патриоттук сезимдер ойгонуп, өзлөрүнүн шаарына чоң-чоң салымдарыбызды кылабыз деп, мынакей Россияда, Америкада жүргөн мекенчил
балыкчылыктардагы өзлөрүнүн салымдарын кылып атышат. Ошоктон иштеп тапкан акчалар ошакка жөнөтүшүп, мына пристан тургузгула, жакшы бир нерселерди колдогонго кылгыла деп акчаларын жөнөтүп атат. А бирок биздин бияктагы анча-мынча көпөстөр мына өзлөрүнө чыгарып алгандар. Өзлөрүнүн кызыкчылыгы менен эле жатышпайбы ушинтип, ошолорго талап коюшубуз керек. Алар сөзсүз түрдө ушундай вокзалды, ошого Вижнды, мясо комбинат болобу, автонештранс болобу, ошого окшогондорду жумуш ордуна киргизип, биздин балыкчы шаарыбыздын жаштарына, жашоочуларына сөзсүз түрдө жумуш ордун камсыз кылып бериш керек алар. Если камсыз кылбай турган болсо, анда мамлекетке өткөрүп бериш керек. Мен ушулга чейин мына балыкчы жаштар ынтымагынын төрагасы болуп, балыкчы акчалуу ынтымагын жетектеп келгем. Бирок биз ушул көйгөйлөрдү ынтымак болуп жүргөндө эле айтып, бирок үнүбүз жетишмес. Мына азыр элдик мэр болуп келгенден кийин мен сөзсүз түрдө мен булардын сөзүн сүйлөбөйм, мен карапайым адамдардын сөзүн сүйлөйм. Анткени биз өзүбүздүн балыкчы шаарыбыздын жашоочуларына сөзсүз түрдө жакшы бир шарттарды түзүп, жашыл шаар жана кооз шаар, жарык шаар деген статустарга жетишибиз керек сөзсүз түрдө. Анткени балыкчы бул иши жакшы. 9 жолдун томунда турат деп атабыз. Мына логистикалык борборлор буюрса түшөт деп атат. Жакшы мына инвесторлорду тартып келе атышат. Пойыз жолу шакка келип такалат. Жумуш орду менен камсыз кылып берели деп Бишкектен бери келип, холодильник жанагы Аберон деген жакшы бир европалык холодильниктерди салып атышат. Мына 5 миллион, 3 миллион долларларын сапташыпчы. Агрокуш ушулар Кудай буйрса алдыда ачыла турган болсо, сөзсүз түрдө балыкчынын жарандары жумуш орду менен камсыз болот. А мооларга окшогондор убагына чыгарып алгандар сөзсүз түрдө мамлекетке өткөрүш керек. Включая билесиздер балыкчыда кимдер чыгарып алган өзлөрүнө көп жерлерди. Турабы байке? Барус убагында унчукпай отуруп бердик. Азыр унчукпай отуруп берген болбойт. Келечек балдарыбызды, келечек муунду ойлошубуз керек. Ошол себептен ошолор иш жүзүнө киргизишсин, жол болсо мамлекетке өткөрсүн. Турабы? Ошол себептен мынакей баарыбыз жапа тырмак ушу балыкчыга салым кылып, ар бир жаран кайдыгер карабастан балыкчым деп күйө турган болсок, сөзсүз түрдө балыкчы өнүгөт. Өнүгүп келатат. Кудай буйрса жакшы бир инвесторлор келип, жакшы бир өнүккөн бир шаарлардын катарына кирип калабыз Кудай буйрса. Ошол себептен сиздердин да жардамыңыздар керек байке. Мына вокзалды талап кылалы. Жасасын полный, боо жайга чейин полный бүтүрсүн. Бүтүрбөйбү? Анда мамлекетке өткөрсүн. Мына кечегинде эски базарга бардык, эски базарга. Эски базар мына илгерки Союз тарагандан бери ошол бойдон аякта. Ошол бойдон частныйдан частныйга сатылып өтүп келатат да, колдон колгочу. Бирок овощу, фрукту саткан биздин жарандарды көрсөңүздөр, байкуштар келип алып ыйлады, жана перестер үшүп калыптыр. Түнү менен калтырып кетишет экен, үшүп калыптыр. А бирок ошол базаркомго алар налог төлөп келишет да. Бир апа мисалы үчүн 25 жыл соода кылат экен чаккада алма сатып эшикте. 25 жыл болду дейт, ушерде балам соода кылып отурганыма дейт. А бирок ал апа күндүк налогун төлөп атат. А эмне үчүн ал базардын ээси ал апага шарт түзүп бербейт? Ошол себептен мына эски базарга да талап койдук. Ушул жайга чейин мына бүтүрбөйсө мамлекетке өткөрүп беребиз. Биз кайрылчу тиешелүү жерлерге кайрылабыз дедик да. Анткени базардын ичи кыртый болуш керек сөзсүз түрдө. Овощ фрукты саткан, кыртый болуш керек. Ар бир тармактагыларга шарт түзүп бериш керек. Если шарт түзбөй турган болсо ал базар ээсине дагы бир жол мына кайрылып кетейин. Шарт түзбөй турган болсо мамлекетке сөзсүз түрдө өткөрүп берсин. Ушуга окшогондор сөзсүз түрдө өткөрүп беришсин. Ошондой эле мясо комбинатыбыз бар, ошого окшогон. Ошолордун баары если биздин балыкчылардын жаштарына, жарандарга карапайым элибизге иш жүзүн түзүп беришпесе, иштетишпесе балыкчы үчүн, анда мамлекетке өткөрүп берсин. Мамлекет ошол нерселерди кылып берет. Турабы эже? Ошол себептен мына талап коелу. Ошо талап коюшту, катуу коюшту. Срогу менен коюш керек. Азыр биз вокзал боюнча протоколуна чүрүп атабыз. Мына баарыңыздар күбөсүздөр. Сүйүн байке өзү ооруп Бишкекте экен. Мына келдик протоколуна. Бир сыра тааныштык. Эми ушул вокзалыбызды көктөндүрүп, жакшы бир акыбалга алып келбесе, биз да кайрылчу тиешелүү жерлерге кайрылабыз. Сөзсүз түрдө анда мамлекетке өткөрүп бериш керек. Анан биздин бул байкуш эже апалар, сиздерге окшогондор жүрбөй иштешипчи.
Условия жасап Условия берди түзүп бериш деп керек, шарт түзүп бериш керек. Местасын алганда сүйлөп атат, условия коюп берип атат. Эмне условия коюп турушуп? Шарт түзүп бериш керек. Арендасын алып атат шакылдап. Содасы болсо да болбосо да төлөйт. Кудай буюрса, олимпийский мына городок кылабыз атат балыкчынычы. Эки жактан келгендер жакшы салымдар кылабыз атат. Бирок могу окшогондор түрткү болуш керек да, жардам бериш керек да. Жасаш керек, оңдош керек. Оңдошпойбу? Мамлекетке өткөрүш керек. Баягы мына Медер клуб менен да жолуктум. Калай байке менен. Акбата Vision'ды, короче, жасайм дейт. Сыртын өзүнүн келбетине келтирем дейт. Жанакы толкунду болсо, мэрия маңдайына толкун турбайбы? Толкунду көлдүн музейи кылабыз, көлдүн музейи кылып бериңиз дедим. 2 ай убакыт бер, 2 ай ойлоноюн, бирок жакшы идея экен дейт да. Өзүңүз деле ачып коюңуз дедим. Анткени аяктын сырттары баягы жасалып атпайбы? Ошого жараша биздин келечектеги муун балдарыбыз көлдүн тарыхы менен тааныша жүрүш керек да. Анан ошондой нерселерге булар умтулбаса, ошондой нерселерге биздин аксакалдарыбыз бизге жардам берип, түрткү болбосо, башка ким жардам берет байке? Туурабы? Жүрүңүздөр мындай басак. Onun içinde ballar. Ошондой кылыш керек болчу да. Уже азыр мына биз бул өкмөт чоң үмүттө турабыз да. Ушул өкмөттөн мамлекетибизде жылыш болот деген ниетте турабыз. Вокзалдарыбыздын кейпи гана Бишкектин деле вокзалын киргизүү үчүн частный бөлүп алып, өзүнчө жыргап атат. Биз иштеп атабыз, өкмөт иштесек жакшы болот эле да. Пенсия, мугалимдер бирөөнүн чөнтөгүнө иштеп. Эми секетин кетейин алтындарым, силер грамотный болгула. Чөнтөгүңөргө акча салбагыла. Силердин айлыгыңарды ошо Кудай жеткизсин. Ушу биздин эле батабыз силерди жакшы кылат. Жалпы элдин эле тилегибиз ушу, жардам берели биз деле. Мына эмне жардам болсо, сакалдуу кишини сүйлөп аткан, мен деле сакалдуумун, 60-тан аштым. Анан эми ушу хан жаман эмес, хандын жан жөкөрү жаман. Илгертен бери келаткан бир сөз бар. Вазир жакшы, хан жакшы, катын жакшы, эр жакшы дейт. Үйдөгү катының жакшы болсо, кийимиң үтүктөлүү, шымың таза, мас болуп тас болуп барсаң дагы баары жакшы. Хан отурат тиякта бүт барын карап. Жанындагы вазирлер телеп атпайбы? Бул идеялар жакшы экен, туура экен. Силер эми вазир болгула. Вазир болгула. Жылыш кылалы. Эң негизгиси коррупцияга жол бербейли. Менин балдарым кесиңер. Вазир болгула. Бизден эмне жардам керек болсо, сиркет кетейин алдында. Бизден эмне жардам болсо биз берели. Мына ушул жерде иштейбиз. Ушул жерде эле жүрөбүз. Бияк базардын чоңу болот байке болот. Арка бакканда байланышабыз. О, чалсабыз. Общий площадь канча бияк? 198. Биз гектар 98 соток бар. Канча деген площадь ээлеп жатасыздар, эмне иштете албай атасыздар? Эми эл келбешин өлдү. Ия. Эл келбей, 5 квадрат тигип алышы. Швейларга кичинекей бутка түрдүн баарына биздин мисал берсек. Биздин ушу соода кылып аткандарга кандай шарт түзүп бердиңиз? Ошол боюнча бир маалымат бериңизчи. Мен келгенде 20 тонналық контейнер 2,5 мың сомнан екен арендасы. Мен келіп 1000 сомға түсіріп бердім. Елі оңалып кішін іштесін депші. Қанша сомға түсіріп бердің? 1000-ге. Айына 1000 сом бо? Айына 1000 сом. Ескі базарда 2 есе қымбат. Овощи керек, продукты болса болбайды екен дегеннен. Ана момын салдым. Қазір өстім. Ішін овощны еще емені келіп жердеп. Емеге сүйлесіп келдім бұл. Жаллап аттық менен. Наман қалдықтар. Мақтан баштап келестік. Овощи сатабыз. Енді баштап келеген балсын базар. Келжемішчі.
teleskopları tığım alış böyle. Nasıl işlet gördün sen? O açtı biliyor koy geldiğinde. Yakaladı tuğlaşmadı. Anam dunganlarda bir dunganlar javuz dunganlar diye köp kelbeydi. Bayağı mesela. Geldiğimiz satlar. Bütün Slovenya'sında. Bundan yok da. Anam barında tığıl vardı tiyaktı. Siz bir sürü aytıp gördünüz mü? Oy aytmadım. Altay Bekir Turlu dedim. Altay Bekir Turlu, Altay'dan başlıyor başladı. Ondan başka da. Жақсы көбі, ішіне атамлайына да қойдыңыз. Жоқ. Aldık da. Caydın günü, kıştı günü atı, bunda salkın olursa emetmeyiz. Atiler talada turuyla yemek etmeyiz. Abi cu, caydın günü, bir akşam televizyon var açılır. Bir akşam işi gibi. Yalnız proyekt seçilleri ne oldu baktınız ki? 1 metre 70 santimetre aşk tutuyoruz. Aynen. Perimetre kaça? 70 santimetre. Şunda uzunluğu kaça mı? Onu koy 50. Şunda kaça? Ne oldu? Bayağı sakınlar bu olmayı diyordu. Hani bitirdim. Ne oldu? Hani demek ki sistem doğru şirkette munisipal. Kime bitirmişler? Gostroy'a çaydı. Hani bol diyordu. Bayağı trotuar olup duruyor. Trotuarda bunlar hep trotuarı tevlif sanıyor. Trotuarı kadar 2 metre vardı. Şu anda bizim munisipaliyaya tülük bastık. Tülük mü ortasında? Olmuş. Договор сülük koydu. Doğru. Tülük. Договор Давай tülük. Болу? Стройка проект. Договор түзген ғой. Қандай болып жатыр? Падар тағылатар жақан. Ойбай, тошын жүзден алыш кетті. Ана стоскасы bu ата магазин бар, бүт стоска бар. Детектарым бар, 50 марк. Ошондо общий мындай эсептеген канча метр болот? 85 квадрат. Ошондо 85 квадрат кетип атасыз сиз, общий. Эми тротуарга мешать эткен жок, эчтеке мешать эткен жок. Болотбай кентке тығыз байланыштуу. Канча муниципальный жер жака тиешелүү? Болотбай кентке канчасы өзүнүкү участок? Полный ошону тактап туруп мага маалымат бериңиздер. Биз өзүбүздүн Балык шаарынын элинин жери муниципальный жерди. Ошо китебиңизди отпойсуңуз ошо менен. Билишибиз керек. Эмесине айтсаңыз. Биякты Болотбай ака. Иштете албай атсаңыз өткөрүңүз да мамлекетке. Биз мамлекет иштетсин. Менчик эмесми? Я. 11. Сиз да биякта. Менчикпи сизге? Ошо меники. Кимдики? Ашырып дегендики. Ашырып каякта? Бишкекте мен аренда калып иштеп атпаймын. Налогун төлөп атам. Келет келбесе азыр бул жерге 40 киши келет. Жок, эми карабайсыздар, канча жылдан бери турат ушул бойдончу. Азыр 2021-жылы мынакей жаңы президенттин шайланып келбеди. Ушундай мыйзамсыз, ушундай каралбай калган жерлер боюнча иш алып барыш керек деп айтылат. Каралбай калса биз башка иштеги эмгек иштеп атат. 200 иштеп атат. Жок, азыр мындай буюрса биз балыкчыда мындай жолуна түшүп атабыз. Бул эки базарды байкап туруп, ошо бир эле чоң базар кылабыз. Же бирөөсү жалаң овошу фруктовый базар болот, же бирөөсү жалаң кийим-кече базар болот. Жок, ошо башында ушундай кылып да, тиякта овощини калтырып, бүт бияк 5 экен, анан кийимler эмес болот. 5 бар орунда, кандай кылса ушул бүткүзүп берем мен. Силерге азыр проектиңер көргөзгүлө. Биз талап кылган силер эмени коюшуңар керек. Жасап беришиңер керек. Жасап берем мен. Алтайга чейин. Жол болсо биз тиешелүү жерлердин баарына кат жазабыз. Биз мамлекетке алганга аракет кылабыз анда. Анткени биз ушул бойдон эле отура бербешибиз керек да. Биринчи карап коюп. Ошо 75 болду. Кайда 75? Мен келгенде туалет эчтек үчүн бүт канализациядан туалет салдым. 1 миллион 200. Мына туалетте жүргөндө базарда туалетти эркиндеме таптаза. Ишин баары. Сиз ушу базарды мындай жандандырып, раскачка берем деп атасыз да. Ошо кандай иш аракет жүргүзүп атасыз? Ошол боюнча маалымат бериңизчи. Сиздики частный болуп атат, бирок биз талап кылабыз да. Ошо талап кандай жакшы иштеткенгечи. Кандай талап кылсаңар мен ошону мага 1 метр 70 сантиметр чыкканга узаконить этип бергиле, бул жерге этке тигүүгө эмени эме бергиле, 1 метр 70 сантиметр. Бүт
Qanday qalaganda bitdi. Siz al жөнүндө сөз болгон жок. İçini сурап атабыз. İçini бизде кылгы бар деп талапка. Кемне эски өзүмдүн бир карабы. Жок, однотипный деп бул иш айтып атат. Мэр айтып атат сизди. İçini однотипный кылып бересиз. Биз талабыбыз ошо болот. Однотипный бүт контейнерге павильон. Сөз болгон. Кыргыздан койду. Анткени биздин соода кылып аткандарга ыңгайлуу шарт болуш керек да. Ыңгайлуу сатып аткандарга да, сатып алып аткандарга да. Мына долгу эметели, мына баланчыдык сурап койгон. Ошону бүт жасап. Да, протоколдо түшүп атат, бүтчү. Полный ошо сурап коюлат жүрүңүздөр. Болуп кетти, буга чейин. Болуп кетти. Başta 2 hektar 20 sottu. 2 hektar. Başta 2 hektar dedi. Başta 2 hektar. Onda 4 metrelik kendime pavyon. Polnuy koyulan. Takarsa. İçinde pavyon atkeni pavyonda turata jeri. Biri 5 metre. Biri 2 metre. Birinin bir yağı 1,5 metre, birinin 3 metre. Onda büt parını 4 metreden onda konteyner koyuyordu. Kuday buyursa kaysı vaka çeyin bitireceğim? Ben bir yakını söyleşeyim pandelik günü. Doğru söylüyorum 3 ayın içinde mesela bütün özgürtüm ben. 3 ayın içinde? 3 ayın içinde. Яқын требовать түшүнүп, ошо однотипный краскасы бирдей деп атат да, биякта ошо бирдей көрүнөт. Ana bu elden сұранған айтпам жақта 200'den ашық іштей. Ana bu жерде қараймын, маңдайларында тұрып, бияқ базар екенін білінбейді. Ана жеріне павильондар тұрғаты. Ошоны айрында Үстүнө чоң айтып жазыңыз мындай, мол эмеңиздин. Аяғını бітірсе күніміз күн болмағайды. Қазір жол салынат, анан разрешение кеттім. Қазір бүтті. Ана мен однотипный чиіппен бұл жерден... Жоқ, сізден сұрап, границаны тақтағандай. Тақтағанда ошо. Границаны обязательно тақтағылачы. Бұл границалык иштеп жылган. Мен немеден чиіп өдір достойден. Бұл павильондар кетсе, бұл павильондар кетсе. Павильонда. 40 лет mi? Ана бұл жерге павильондар кетсе, бұл жерге 1 метр 80 сантиметр тротуар қылып, бұл жерден 9 метр стоянка қылып, бұл жер 4 метрде мен озеленитель скамейка қойып. Ал муниципальный жерде аны. Жоқ, мен серігін сұрайым да, сер берсеңер осы жерде арендар, ошоны барын жасайын атпайым, өз ақшама. Арендаға дей. Эме кыла Шерғазы аке. Ушундай эски базар боюнча жаңы базар, вокзал, автовокзал. Полный муниципальныйга канча жерине чейин кирип кетишкен ошолордун так санын белгиле, границасын. Кирип кеткендер болсо, бизге муниципальный артка алгыла. Ошо границаны так тагыла да. Анан 3 ай убакыт вокзалга да, автовокзалга да 3 ай убакыт коюла. 3 айдын ичинде бир өзгөрүүлөр болсун. Автовокзал анан жаңы базар. Эменки дагы эски базардыкы да 3 ай. Эми ошо такта бул жерде десятка өтөт. Бул жерде бул жерде 5 павильонду алсын. Десятканы да биягы 8 метр, биягы 8 метр эчтек болбош керек экен. Кайсы бул жерби? Ама сыртчагы бүт бизге муниципалитет карайт да. Светти менен алышат да, светте мына. Ошондо сиз мэрияда эмне боюнчасыз? Мэр милдетин аткаруучумун. Азыр аткаруучусу. Анда деген базарга киргенде биз деле эме айтып алалы. Сөз түрдө эже. Могуруки торговля такыр болбой, биз мунуттан кийген мына 10 миңден карызбыз. Места төлөй албай атабыз. Ушул жылкы эмени мындай жоюштуруп, ушягын карап бергиле. Жардам болсунбу элгечи. Баарыбызда 5-6 бала. Кредитибиз мына. Бир эмес 3 графиги бар. Тигини жабабыз деп алып атып, аныбыз да төлөй албайбыз. Аны банкка барып узартып алдык. Мисалы үчүн, мына болотто келген мен эле 12 миң карызым. 1 жылдын арендасын төлөй албайм. Чоң турат, эмес ошолор менен кайрылып. Не, баарыбыз Kişi yok otur, ümitlenir mümkün. Gideriz pazarına, başka ne yapalım? Hayır, tavarda da bekler, hayır alıp bir yere kaçacağız. Az bir de tabii ona da kalırsa. Bir tavarda burada. Gelinlerden kadar çok var. Ne? Bağırlar geliyor.
Ооба. Салам алейкум, кандайсыз? Илгери ашырып деген директор деп андан кийин чыкса ызы чоолуп атат. Чоолуп жүрөбүз билбеймиш, башында же 800.000 ел қарыз. Мына бере албайбыз, бере индебиз беребиз мына. Емесін баяғы апрелде ме olmadı be? Doğru oldu. Mart'tan beri. Mart'tan beri бере албайбыз. Мына ушу плюс коюп келди. Mart'tагы соданы, Mart'тагы. Бере албай плюс болот. Ruhsat veriş gerek dedi. Şiddeti vermeyip ben Кандай шит, siz bu жерге мына өзүңүздүн местаңызга жасаңызды Болотбекке. Vermeydi kaldı bu yol bütçülüğü. Ruhsat veriş gerek. Gönlü koyulmuş şit. Kalan yeri koyulmaydı. Şit жасатып койсоңуз. Болотбек, чейин директордун менен сүйлөшүп ушул элге. Жардам катары. Geçmedik bir ay geçmedik bir ay. Жардам бере аласыз? Bir ay kattık geçesi Ana bir cimde kaç geçemezdi. Aşırı özgür. Ayına 90.000 metre ben kaç bir cimde. Nalog төлөйт, мен налог төлөйт. Кандай жапалайсың? Bir cimde Арызга Ошого жардамга сүйлөшүп. Төлөш керек деп ойлоп төлөш керек. Кредит төлөгөн акча бар. Тигек төлөгөн акча бар. Төлөш керек. Жок болуп кеткенде, айла жок. Бияктыр ошондой айла жок. Эч айырмасы жок. Эми Болотбеке мындай бияктан. Урматтуу мынакей Балыкчы шаарынын жашоочулары. Баарыбыз тең ушу Балыкчыда турабыз да, оокат кылып атабыз. Мына Балыкчыда ушу базарга келип өзүлөрүнүн тиричиликтерин кылып атышат да. Үй бүлөлөрүн багып атат десек болот. Биздин аты жөнүбүз Арнабек уулу Азамат. Ушу Балыкчыда мэрдин милдетин аткаруучумун да. Каяктын баласысың? Мен өзүм ушу Балыкчы шаарынын куруну болом. Ушу Балыкчы шаарынан төрөлүп, Балыкчы шаарынан чоңойгом. Эми Болотбеке жанакы айткан боюнча биздин ушул жерде соода кылып, сизге налог ушу арендасын төлөп аткан биздин жашоочуларыбыздын талабын сиз да угушуңуз керек. Эмне дегенде, ушул убакка чейин ар бир базардын жетекчиси, генеральный директору сөз түрдө биздин соода кылып аткандарга шарт түзүп бериш керек. Бул шарт деген кандай болот? Мунун максаты мынакей эжеке жаңы айтып кетпеди. Кире бериш жерге жакшы бир рекламалар болуш керек. Базар деп жазылыш керек. Базардын ичи базардай болуш керек. Ар бир өзүнүн ыңгайлуу бир шарттары болуш керек. Ар бир мына контейнерлер орду менен туруш керек баары. Туурабы? Обувтары өзүнчө туруш керек. Кийим кечеси өзүнчө ряд болуп туруш керек. Бияка условия түзүп, качан биз менен мэрия менен тыгыз байланышта сиздер иштей турган болсоңуздар, биз ушунча сиздерге жардам берип, ушу базарыңыздарга бир кандай бир проектти чийип же бир нерсе кылам десеңер, биз менен иштешкен жоксуңар да бул убакка чейин. Биз сөз түрдө Тилек Шакшанбекович жардам бермекпиз да, туурабы? Тилек Шакшанбекович. Анткени бизде мынакей бери карасаңыз, бул убакка чейин мынакей биздин даже ушул жерде бул Күнтөрдүн банкынан кредит алгандар бар ушул жерде? Жок, бербейт бизге. Каменский банкасында бербейт, барган. Малый бизнес, бербейт. Бизге бербейт. Мурун алчусуңар, акыркы убактарда ал электер жок. Бербейт бизге. Сиз каменский сиздерге көрүңүздөр, маалымат жетишпес. Бул биринчиден, экинчиден сиз Болотбеке ушул Күнтөрдүн өнүктүрүү фонддон 5% кредит ушу өнүктүрүү жолунда базар болобу бизнесмендерге жардам катары 5 жылда кайра мөөнөтүн артка кайтарып берүү боюнча маалыматыңыз барбы ошол боюнча? Башка жок деп бербейт. Жок, маалыматыңыз бар беле? Жок да. Аракет кылыш керек. Ошол себептен мынакей биз менен тыгыз байланышта болуп иштесеңиз сизге мындан ары биз базарыңызга жардам беребиз. Сиздин генеральный директоруңузга дагы айтып коюшуңуз керек. Если биздин бул 3 айдын ичинде биздин протоколго түшкөн талапты аткарбасаңар, анда биз тиешелүү жерлерге кат жөнөтөбүз. Что бул жаңы базар, эски базар мамлекетке өткөзүп берсин деп. Анткени биздин Балыкчы шаарда соода кылып аткан биздин жашоочуларыбыз соодаларын кыла албай калды. Кишилер келбей калды. Талаш тартыштан, ыкмак жоктуктан, условия жоктуктан да бул нерселердин баарычы. Мынакей Бишкекте канча частный базарлар бар. Бишкектин мэри барып туруп өпкөлөрүңүз го. Талаптарды коет ошондой. Овощи, фрукту сатып аткан биздин базарчыларыбыз, базарда соода кылып аткан эжелерибиз 25 жылдан бери отурган, үшүп кетип атат беретсиздери. Беретсиздерчи. Ошол үчүн силер шарт түзүп беришиңер керек. Сөз түрдө. Ар бир биздин жашоочуларыбыз ушул жердеги. Биз өзүбүздөн кетет күнөө.
Биз өзүбүз талап кылышыбыз керек. Мына ушу базарда иштеп атасыздарбы? Талап кылыңыздар. Кылып берсин силерге шарт. Мына сиз 11 000 карызмын деп атасыз. Ошо 11 000 карыздынча иш кылып бериштиби? Ошончо силерге клиент тартышка bir çurkap, bir жақсы bir реклама түсіп бердіби? Шарт жоқ та, шарт жоқ болған мисал айтайын. Мына екінші күні кредитimiz болса, мына бұл жерде мен 5 өйіне барам. Ертең бір содан маға берді, маға берді. Жоқ та жоқ, жоқ, аға да жоқ. Өкпетсіңізден жашап жүріңіз, бұл жерде айдап алған қойығыз жоқ, айдап алған картошкалыз жоқ. Мындайда, бұйырса мына 2021 жаңы жыл башталышы менен өзүбүздүн президентибизди шайлоо болуп атпы. Элден чыккан президент болду. Кудай таалам ошол адамды буйруду. Кудай буйруса баарысын ишеничибиз чоң. Эми мурунку мыйзамсыз кылып жүргөн иштердин баары жоопко тартылат деген чоң ишенич бар бизде, Кудай буйруса. Мынакей бул эле базар эмес. Балыкчынын ичинде көйгөйлөр көп абдан бизде. Мынакей союз кезде балыкчы кандай иш менен камсыз кылып берчү эле. Завод, фабрикалар устан бери иштечи, мясокомбинат турабы. Азыр эле мына автовокзалыбызды карап көрөлү. Кандай акыбалда болуп калды. Мясокомбинат ошого окшогон. Ошолор алып алган себебинен биздин Балыкчы шаарынын тургундарына жумуш орду жок. Жумуш орду жок болуп турат. Биз өзүбүзгө инвестор тартып келип, жумуш орду менен камсыз кылып берели десек дагы жерлерибиз да жок экен. Алып коюшкан бар. Кудай буйруса, мына Аллах насип этсе, ошолордун баары мамлекетке өткөзүп, алдыда Кудай буйруса биз мына программа 6 долбоор менен иштеп атабыз. Сөзсүз түрдө инвесторлорду тартып келип, Балыкчы шаарынын жашоочуларын жумуш орду менен камсыз кылып берели деген чоң ишеничте турабыз да. Анткени балыкчы 9 жолдун томунда турат. Биз балыкчынын баркын билбей атабыз. Илгерки көпөстөр, мынакей мен ачык эле айтам. Ошого автовокзалга окшогон, мясокомбинатка окшогон көп завод, фабрикаларды менчик кылып алып алышкан. Бирок аны дагы өздөрү иштетпестен жөн эле кызганып басып жатышат. Мынакей болот баке, сиздерге да тиешелүү. Оякты басып жатпаңыздар, иштеткиле, иштетпесеңер мамлекетке өткөрүлө, мамлекет иштетет. Если мамлекетке өткөзө албайм десеңер, протоколуна түштү, 3 айдын ичинде бул базардын ичинде бир өзгөрүүлөр болбой турган болсо, биз тиешелүү жерлерге кат жөнөтөбүз. Уже бу жактан уже мурунку бийликтегилердей тааныш билиш, дос тууган деген жок болот. Анткени биз баарыбыз элибизге кызмат кылышыбыз керек. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ошондо бизде сөзсүз түрдө өнүгүү болот. Туурабы? Муга чейин өзүңүздөр билгендей, Балыкчы шаарында тууганчыл бийлер болуп келген. Ошол себептен мыйзамсыз иштер көп болуп келген. Мынакей көп жакшы жаштарыбыз чоңоюп келатат, мынакей билимдүү, илимдүү. Буюрса ушулар балыкчыга чоң деген салымдарды кошот деген ишеничибиз бар. Келечек балдарыбыз муунубуз үчүн балыкчы Кудай буйруса өнүккөн бир алдыңкы шаарлардын катарына кирет деген чоң ишенич бар болот экен. Сиздерге окшогон ушу бизнес чөйрөсүндө жүргөн, ушу базарды кармап аткан, тетинде завод, фабрика иштелбей тургандар, кармап тургандар, жана медиа окшогондор мамлекетке өткөзүшүңөр керек. Өткөзбөйсүңөрбү? Анда иштетип биздин Балыкчы шаарыбыздын элин кыйнаганга болбойт. Жумуш орду менен камсыз кылып беришиңер керек. Азыр биз баарын кыдырып жүрөбүз. Мына автовокзалга бардык, эски базарга бардык, бүт жерлерге. Протоколуна бүт түшүрүп атабыз. Ушул протоколуна түшкөн биздин талапка, если ошого чейин кылынбаса, сөзсүз түрдө биздин президентибизге, премьер-министрге, тиешелүү органдарга биз кат жүзүндө жөнөтөбүз. Биздин талабыбыз ушунча күн болгон, аткарылган жок. Аткарылбаса бир чара көрүлө да, же мамлекетке ушуларды алып элибиз үчүн иштетип бериле деп биз ушундай талапты коебуз. Эми бул жерден сиздердин түрткүңүздөр болуш керек жаштарга. Кудай буйруса, мындан ары тааныш билиштей жаштарга бир жардамыңыздарды көргөзсөңүздөр, сөзсүз түрдө бир жакшы иштерди бир аткарып кетебиз деген чоң ишенич бар баарыңыздарда. Сиздерде дагы кандай эмелер бар? Бул жолдун бар чекелери качан жасалат? Аманбаева көчөсү боюнча баягында Facebook'tan кайрылган эле. Азыр тиешелүү жерлерге жок. Бияк деген эже мындай да. Мамлекет буяк Ломхай утуп алганда тендерденчи. Ломхай жана жолдун баарын жасап атпайбы? Бул Чолгонто Балыкчы жолун ошол фирма утуп алганда. Анан булар асфальт жолду да, освещениянды да, тротуарды да полный жасап кетиш керек болчу. Булар азыр жолун бүтүрдү. Баягы директорун чакырып сүйлөшсөк, директор айтат, өкмөт бизге акча карыз, ошол себептен биз бүтүрө албай атабыз деди да магачы.
Анан премьер-министр келгенде премьер-министрге кат жүзүндө дагы этлек шаршамайбыз. Озеки да кайрылдык. Ушул биздин тротуар менен ушу освещениянын аягына чейин бүтүрүп бериле депчи, биздин жашоочуларыбызга ыңгайсыз шарт болуп атат десек, өзүмдүн көзөмөлүмө алып, Кудай буйрса бүтүртүп берем, аракетимди кылам деди. Если азыр биз бир какой-то бир канча убакыт эметилди, ошол убакытка чейин бүтүрбөсө, айлоо жок, биз өзүбүз бүтүргөнгө туура келет. Сөзсүз түрдө биз бүтүрүп беребиз. Ушул бир жакынкы араларда болуп калат деп ишенип турабыз да. Биякта кол байланып калат экен, эже чынын айтсакчы. Муну кыла коюн десең, бул мыйзам, буну кыла коюн десең, бул системанын тиги саясий депчи. Биз ошол система саясийди жок кылмайынча, биз ошон үчүн өнүкпөй жүрөбүз да. Ошол качан жок кылабыз, анан өнүгөбүз. Кумдардын кредити боюнча бир элдерге жакшы маалымат жеткирсе, анан могу базарда отурат деп ошолор берсе, ошону да бир жакшы белгилеп барып, базардагыларга мен директордун чыгып сураганда, базарда иштеп аткандарга берип атам деп айтты. Калпайтат десе, камерский кесип. Барганда жок. 2 ай, 4 ай күтөсүң. 5 ай. Андайга мен 5 жыл. Андай 4-5 ай отуруп туруп аласың, албасаң. Анан эмеси, залог көп болот, залог ушунча сурап атпайм. 100 миң аламсың, залог турат банканан, тегин гана үйүндү коесуң. Эски базардын менен 5 лет бияка алып келип, ал ошону же ошоко коюп, кайратып кылса болот ошондо. Бизге эч ким келбейт азыр. Азыр мындай кылабыз да, эжеке, Кудай буйрса азыр талаптарды коюп атпы. Если ошол талаптарды аткарбаса, биз сөзсүз түрдө бир проектти чебиз да, ошого силерге бир ыңгайлуу шарт кылып бергенге аракет кылабыз. Тилек шашабыз, ошондо чурса болотчу. Азыр бул эки базар болуп, бул базар каралбай көбү тияка кирип алып, эшигинен берип баягы бардак болуп кетип атпайбы? Ошол себептен бияктан бул мыйзам жолу менен мэриянын өкмөт системасы жакшы иштеш керек. Мынакей мындай байкелерге талапты жакшы коюш керек. Если ошол талапты аткарбаса, эки базарды бириктирип туруп эле бир базар кылыш керек. Ошондо жакшы бир ийгиликтерге жетебиз. Ошондой кылабыз да, буйрса, Кудай буйрса. Балыкчыга деле салым ошо ұстатпайбы? Базарлар каждый иштеп кетсечи, ошо налог төлөнгөн бүт эле балыкчыга мэрияга түшөт, ошонун баарычы. Жакшы инвестиция тартып эле мояка. Элдин баарына жакшынакай кылып клиент тартып койсо эле, ошо бар эле налог, ошо бүт эле балыкчыга эле түшөт. Андан сырткары эч жака түшпөйт. А биздики түшүп атат азыр тигине Кошкорго түшүп атат, Бостерге түшүп атат. А бияктагы мына бир айда эшикке сатпайт. Кочкор Бостермен окат чынын айтканда. Эптеп эле. Кочкор Бостермен окат кылып чынын айтканда мына. Ачык сөз эле. Жаппасак жок. Ошо Ортаки анда сүйлөштүкпү? Өзүбүз бул биздин элибиз менен сыймыктансаңар болот. Ушулар менен биз бийикпиз, ушулар менен Мен бардым 2 жыл бар. Жок, болот байке, элдин жардымын бирдеме жазып туруп, сиз ашырып да кайрыласыз. Былтыркы жылдын мисалы 100% төлөбөйт экенсиз. 50% ашырыпка мындай деп эле жеттиңиз. Местный бийлик балыкчынын мэриясы мэри келди. Ушундай талаптарды койду, ошо талаптарды кылбай бизимдики төлөйүн деген ал киши келе элек да негизи ашырыптан келбейт. Ашып сага эмне келет дейм, сага келет. Канча жолтоштук мындан бери 2-3 жыл мурун канча жыл жолтошуп кояк менен ажал тартпадыкпы? Тартып келбейбиз. Мен мисал сизге мен төлөй элбей атам, аренда турабы? Жаман көрүнүп. Чын ачык сөз уже да. Момун деле азыр столовойго киребиз. Аренда боюнча да бир айтып коюш. Биякта жашап туруп бул арендага алып, субарендага кайра берип атпайбы? Ошондо буюрса жокко чыгарып беребиз. Болуп байкени соорап да чын айткан мисал үчүн момун дейт. Түзмө-түз мэрия менен иштешип, действительно үй бүлөсүн багам мен ушул жерде месте алып иштейм десе, ошондой адамдарга беребиз. Ошону иштеп чыгып атабыз. А жана үйлөрүнө алып коюп, Ашыровбу ким эле? Ошого окшогондор момунча жерди алып коюп, Болотбайке окшогондорго арендаға берип коюп атканда жокко чыгарыш керек андай. Түз иштеш керек. Бул кишилер кыйналат, ачык айтканда, туурабы? Туурабы? Мына туалетим бул, мындай эч. Акырын барып көрсөт. Я.
Bunday yok. Жақсы келдіңдер. İçinde sık yeme su var. Her birde kumgan var mı da aratalana. Бірақ болот байке аракет кылып келатат жасаганга. Эме түрктөргө сатылып атат деген эмне ал? Там да аткандан сатпай калды. Ким сатат? İştebesini ne? İştebesi. Emniye kaydan bilemiyorum. Bir Медианы согласен. Почтовна işleyse olmadı. Satpay kaldı. Bu tozulга алынмандар ya. Yok. Mençik. Kızıl bitep. Kızıl bitep mençik. Kızıl bitep de. Yürek hatırlayın. Aymen'i görürseyim bunu aynen. Al bunu kaçan şunu çıkar olmadı ya men. Bu kaç tetiği sırt çakı var. Ne pavyonda da oturuyor. Onda trotuar stayankasın bir çiğdir böyle. Büt bir diye grupta sayında. Bu içine bir desken. Bu loşanda toplu yol var. Soda var. Bir tane trotuar ya stayanka. Bu yaktan emelerine. Sen kılıyor. Allah bilmiyorum. Dikim olaylar olmuş. Bir yıl var. İçki bırakıyor var. İçkisini veriyor. Çiğ var. Hanım bu olsa sırt mı oldu? Ne bu? Onda sırtım onda solda var orada sen bu kantinede çizilsin. Siz emin olun. Bizde arkitektura var bu. Oşa var. Oşa menen jakka alып kelip kеңеш içindagi onu proyekt kılıp şeyiniz. Köy cumancılarım bir var. Ne yani kanal şeyiniz eме içindagi. Bu sırt ele turuyor karabay. O sırt bir de sırt biliyorum. Sırtı sonu bolçu da eken eski mumda olsa. Büt konteyner olur da aynek olur. Anan trotuar, anan stayanka 9 metre. Andan keyin şu skameyka koyup koyup o Gagarin'de sayılır. Müzikçiler. Doy mumda baştalar biz yardım veriyoruz. Emeğe. Yakın dik bir dokumentini. Sen takılır ama siz dili nabız etmedi. Jolunca stayanka dövdüler. Bu yakta dösek bu bütün özüm oradan beri. Jolun değil sen 9 metre. Jolun değil bonus jakşken ayı var. Şunu boş ele koyup stayanka dövdüler. O boş koyup 9 metre. Azın titülü koyuluyor. Boş öyle. Ama siz azerge stayanka olmanın mendile kalma. Siz boş edili beliniz özüm üstüne törtürün. Yekratları jengil maçta turmuş jetet siz boş onu stayanka. Doğru? Arada yok. Ama bu yakın fasat buz koyup maçta da koyup bonus jakşken jabıtı. Şunu ele koyuyorlar, pazarlıkta azergiden. Göktöndürüyle koyuyorlar. Skamey koydu, 20 skamey. Boşunu koyuyorlar, pazarlıkta koyuyorlar. Koyuyorlar, belki yol katına gidip siz gelin. Yol katına var mı sen? Tipi koyuyorlar, için tipi koyuyorlar. Tipi koyuyorlar, tek şey yapıyorlar. Teknolojiyans genellik yapıyor. Hadi bir de. Gösteriyor, açalım mı? Çipi. Anda Boltbak'a söyleştik. İçin sırt. Ne kaçımın çağır aynen. Projektlerin içini sen aktar. Benim soğuk istedim. Çok yakın bir şey. Deniz kazanmıyor.